Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах Таалам барысқа пайдалы илим, қабыл болған амал, қабыл болған дуа насип қылсын. Мерес жүректен қабыл болған дуадан сақтасын. Той болған нәпсіден ақиқаттай көргөзүп, ушуга бекем карманууга насип кылсын. Урматтуу бир туугандар, биз ушул Дарт жана Дава деген Ибн Кайым китебинде үмүт маселесиндеги жана жакшы ой деген баптабыз. Бул бөлүмдө адамдын Аллах Таалам жөнүндө жакшы ою, ал жакшы амал менен чырайлуу, солих амал менен, сооп амал менен коштолуш керек. Ошондой эле Аллах Таалам жөнүндө үмүтүңүз болсо, ырайымына бөлөнүүгө, жакшылыкка жетүүдө ошол өзү эле жетишсе экен, үмүт акталыш үчүн адамда амал болуш керек. Жана ушул темада көп адамдардын адашып кеткендиги, тарыхта кайра кайталанып келгендигин эскерген. Ошон үчүн бул темага көбүрөөк токтолуп атам деп автор эскерүүдө. Себеби адамдар кайра ушул узун үмүт жана шайтандын дагы адамдын алсыз жеринен кирип азгырат. Мына ушул тараптан көп келип адамдарды туура жолдон адаштырып, амалды таштаттырып, кур үмүткө таяндырып, шайтандын жолун ээрчип кеткендерди көп кездештирдим дейт. Мына ошон үчүн ушул үмүттү Аллах кечиримдүү деп коюп, күнөө иштерге кайдыгер карап, кош көңүл карап, Аллах Тааламдын ырайымына, кечиримине таянып алып жашоодо бош шалакылык менен, кайдыгерлик менен жашап жүргөн адамдарга айрым хадистерди эскертип коюуну туура көрдүм деп автору ушул хадистерди бир нечесин эскерет. Бул хадистерде адам өлгөндөн кийин бул акырет жашоосундагы келген азаптар, боло турган жазалар бул олуттуу экендиги. Мына адам ошол нерсеге өтө олуттуу караш керек. Айтканда азыркы тил менен айтканда серьезно мамиле кылыш керек экендиги кабарланат. Анан мисалдап берди. Керек болсо мына убактылуу жашоодогу бул дүйнөдө адамга тобо эшиктер ачык, кечирим сураса кечиримдин эшиги ачык, оңолом десе оңолуунун эшиктери ачык. Бирок ошондой болсо дагы айрым күнөөлөрдү кылса тобо өзү жетишсе экенин белгилеп мисалдады. Жана аялы күйөөсү болуп туруп зына кылса ташбараңга алынганы, уурдаса колу кесилгендиги, бирөөнү атайла өлтүрсө ал дагы бул дүйнөдө өлгөндүгү, өкүнөсүңбү, кечирим сурайсыңбы, ыйлайсыңбы, аны бар жардам бербейт, сен жазага тартылышың керек деген өкүмдөр турбайбы бул дүйнөдө. Эми ушул дүйнөдө ушундай нерселерге жазалар жазылып аткандан кийин ушунча 60-70 жыл жашап өз эзиңе, акылыңа келбесең, ойгонбосоң, өлгөндөн кийин сага шанс жок деген сөз. Шанс жок. Ошон үчүн азыр өзүңдү өзүң колго алып, тооба кылып, өзүңдү өзүң эсеп кысап кылып, каякта кемчиликтер болуп атат, каякта боштуктар болуп атат, ошолорду оңдоп кал. Эми ушул хадистерди эскерип кетем деп автору кабарлап атат. Сахих Бухари менен Муслимде Усама ибн Зайдтан риваят кылынып кабарланган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген уктум. Кыямат күнү бир адам алып келинет. Ал тозок ыргытылат. Анын ичеги карны сыртка чыгып, тозокту жанагы жалгынчак көргөнсүздөр го, айландырганда жана буудай урпа, арпаларды илгери ушундай кылчу. Мына ошондой кылып, тегирменди айландыргандай эшектей айланат дейт. Илгери ушул эшек менен байлаттырып, буудай арпаларды жанчып ушундай кылган. Ошого сүрөттөп атат. Ошондой болуп ич агарында сыртка чыгып, айланып турганын көрөт. Тозок ээлери аны тегеректеп карап, "Эй баланча, сага эмне болду? Сен бизге жакшылыкты буйруп, жамандыктан кайтарып жүрчүң эле го" деген сөздү айтат. Себеби дегенде мындай чыктын аттын кашкасындай элге таанымал, элге жакшылыгы менен таанымал болгон адамдар ошолорду тозок ээлери көрүп атат. Биз го мейли тозок элине күнөөкөр экенбиз. Сенчи сага эмне жок? Буйрукта жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарчу элең го деп атат. Анан ал адамдын жообун караңыздар. Ал адам мындай дейт: "Мен силерге жакшылыкка чакырчумун, буйруучумун, бирок өзүм аны кылчу эмесмин. Жамандыктан кайтарчумун, бирок аны өзүм тыйылчу эмесмин." Мындайча айтканда, адамдарга айткан сөзүндө аларга тиешелүүдөй кылып айтып коюп жүргөн дагы жалгыз калганда, өзүнчө жүргөндө арам деген нерсесинен өзү тыйылган эмес. Жакшылык деген нерсесин өзү аткарган эмес. Бирок ошондой болсо да адамдарга канча жакшылык кылды, жакшылык жолго себепкер болду деген сооптор менен бул адам жакшы үмүтү менен, жакшы ой менен болду. Балким кээ бир адамдар алданат, мен мына ушундай сооп иштерим бар. Ушунча сооп ишим менен могу кылган күнөөлөрүм жанына деле турбайт деп өзүн алдап жүрдү. Мына бул жерде да тозокко түшүп атат. Жакшылыкка чакырса дагы, жамандыктан кайтарса дагы, эмнеге? Амал кылбагандыгынан. Өзү амал кылбагандыгынан.
Автор муну эмнеге келтирип атат? Кур үмүт жарабайт, жакшы оюң жарабайт, амал кыл деп атат. Анан жанагынтип сооп иштерди кылып койдум, болду, ошол муну күнөө ишимди жаап коет деп муну билүүгө кайыр садака кылдым деп туруп биякта кредитиңди улантып бербе. Муну бул жаппайт. Күнөөңөн тыйыл, билген жакшылыгың амал кыл деп атат. Дагы бир хадисте Имам Ахмадта келген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мүрсөдөн өтүп баратканда азапталып жаткан бир адамдын жанынан өтөт. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам кабыр карап, саат 7:03 болду дейт. Анан тиги сахаба айтат, буну мен жакшылык каалап айтты го деп ойлодум дейт. Мындайча айтканда пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өлүккө карап сүйлөгөн сөзүн жакшылыкты каалап айтты го, жакшы сөздү айтты го деп ойлодум дейт. Бирок ал жок дейт. Бул адам баланча деген жерге өкүл болуп барып, ошол жана мусулмандардын жалпы тиешелүү гулул деп коет, согуштан олжолор калат. Аны пайгамбар алейхиссалату вассалам жана тийиштүү өкүлдөр бөлүштүрүп берет. Мусулмандардын казынасындагы акчада. Ошону кыянаттык менен, болбосо акча эмес, бул жерде бир көрпөнчөсү деп коебу, төшөгү, жер буюмун кыянаттык жол менен алып алган. Мына анан пайгамбар алейхиссалату вассалам карап айтат. Мына ошол жамынгыч сага жетиштүү болду, ушу тозокко кыйналып калышыңа деп карап айтты дейт. Бул деген эмне? Күнөө ишке жеңил караба деген сөз. Имам Ахмадтын муснадында дагы Анас ибн Маликтен риваят кылып кабарлат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Мираж түнүндө тозоктон болгон кайчы менен адамдар ериндерин кесип жаткан адамдарды көрдүм дейт. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам миражга чыкканда эмне кылган? Бейиш адамдарын жана тозоктогу абалдарды көргөзгөн Жибрил периштенин коштоосунда. Анан Жибрилден сурап атат, булар кимдер деп. Ушундай кайчылар менен өзүнүн ийектерин кесип аткан адамдар, элестеткиле. Пайгамбар алейхиссалату вассалам сурады Жибрилден, булар кимдер деп, булар дүйнөдө элге насаат айткан адамдар. Бирок ошол кылган насаатында өздөрүнүн насибин жок деп көрүшкөн. Адамдар жакшылыкка чакырып, өздөрү кылбаган адамдар деген. Анан бирок кээде ушул темада шайтан азгырып, сен өзүң кылмайынча эч убакта балаңа, аялыңа, үй бүлөңө айтпа деген шайтандын дагы васпасы бар. Ошодон сак болойлу. Бул насааттарда ушундай динде кыянат кылган адамдар бар. Өздөрү жашыруун чоң күнөө иштерди тобо кылбай улантып жүрө берет. Алла сактасын. Чынчыл эмес адамдар. Ички дүйнөсү, сырткы дүйнөсү менен ички дүйнөсү карама каршы келген адамдар. Элге башканы айтат, ичинде башка амал. Арамды айтат, өз арамдан тыйылбайт. Мына ошондолордун акысын айтылган. Ал эми кээ бир нерседе адам өзүнүн инсандык менен ката кылып алса, мен идеал болушум керек, тим эле 100% аткарышым керек, анын айтам десе, аны айта албай деле адам өлүп кетет. Кээде айтуу менен адамдын өзүнө жоопкерчилик туулат. Жүрөк сыздайт, өзүн өзү жемелейт. Дагы айттым, өзүм деле жакшы аткара албай атам, кой, аткарайынчы деген адамга жоопкерчилик туулат. Анан эч нерсени айтпаса, ада жоопкерчилик болбойт, кайды келтүүсүнө жүрүп, адам өтүп кетет. Ошон үчүн бул жерден туура түшүнүш керек. Ол катуу кыянатты кылган, элдин көзүнө көрүнгөн адамдар бар. Чоң күнөөлөрдөн тобо кылбастан, истигфар кылып кайтпастан, ошосун улантып жүргөндөр. Керек болсо, кээбирини арамды адалдап, адал нерсени арам кылып жүргөн адамдар бар. Ошолордун акысында айтылган. Бирок жалпысына кандай болсо деле адам билген нерсесине амал кылууга чакырып атат. Арам деген нерсенен тыйылууга чакырып атат. Мына ушул нерсеге жеңил караба дегенди автор хадистерди улап айтып барып атат. Жана ошондой эле ошо Мираж кечесинде Жибрилдин коштоосунда жүргөндө, Миражга көтөрүлгөнүмдө тырмактары жезден болуп, ошолор менен беттерин жана көкүрөктөрүн тырмап жаткан адамдарды көрдүм деген. Анан о Жибрил, булар кимдер деп сурадым. Ал айтты, булар адамдардын этин жегендер, гыйбат кылгандар, алардын аброюна шек келтиргендер, тил тийгизгендер, курдоомат койгондор деп айтты. Ошонун жазасында өздөрүнүн көкүрөктөрүн, өздөрүнүн беттерин, тырмактары жезден дегенде ушул темирге окшош курч менен беттерин тырмап атканын көрдүм. Алла сактасын. Көрдүңүздөр, мына азыр канча учурда адамга айтса деле кээ бир жеңил карайт. Ушунчай достору менен, туугандар менен отурса деле сорттоп баштайт туугандар. Тигин озок ишик, ал семиз, ал айнык, тиги мындай, анан өткөндө той болуп, анан мындай, анан жактырбай коюптур, анан битирип бербей коюптур деп башталат го жана сөздөр. Бүт ушул гыйбат. Гыйбат жөнөкөй эле аныктамасы, сенин оозуңан чыккан сөз ага жакпайбы, болду гыйбат. Гыйбат деген ал адамга жакпаган нерсени көз жокто айтуу.
Ушуну мына адамдар кээде күнөөгө жеңил карап, экинчи кордук канча соогуңду берип атасың. Үчүнчү кордук канча күнөөсүн алып атасың. Төртүнчү кордук кыямат кайымда тозокто өзүңдүн бетиңди тытып атасың. Мына ушул нерсени адам билгенде тилин контролдойт. Ушунча таап келген мээнетинди, акчасын алып эле азыр отуруп алып, эм банкыңда канча акчаң болсо ар кимге бир сөз сүйлөп койсоң 100 сомдон, 1000 сомдон сал десе, ар ким оозун тыймак эле да. Бирок бул сооп көзүбүзгө көрүнбөйт экен. Якыны иман адам түшүп кеткенде ошол нерсени аңдабай калат, байкабай калат, эстебей калат, унутуп калат. Алла сактасын. Ошон үчүн бул гыйбат оңой нерсе эмес. Андан ары күнөөнүн кооптууларын эскерип, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жашоосунда көп айтып жүргөн дуасын эскерди. Я мукаллибал кулуб вал абсар, саббит калби аля диник. О жүрөктөрдү жана көздөрдү коодаруучу Аллах, жүрөгүмдү диниңне бекем кыл. Анан сахабалар сурашты. О Аллахтын элчиси, сизге жана сиз алып келген нерселерге иман келтирдик. Эми биз үчүн дагы коркосузбу деп атат да сахабалар. Дагы деле коркосузбу ушу имандан ыргып кетүүгө, жүрөктөрүбүз оодарылып кетүүгө, капырчылыктан, караңгылыктан иманга коодарылып келди жүрөктөрүбүз мына. Десе Аллахтын элчиси эмне деди? Ооба деди. Ооба, себеби жүрөктөр Аллахтын манжаларынын ортосунда каалагандай бурат деди. Себеби адамдын жүрөгү такаллуб деген мынтип оодарылып туруучу нерсе да. Кээде адам бузукулукту каалайт, кээде адам жакшылыкты каалайт, кээде адам жалкоолукту каалайт, кээде адам аракетчиликти каалайт, кээде адам боштукту каалайт, кээде адам аракет, ушундай умтулууну каалайт. Ушинтип жүрөк ооп турат. Ал кайсыл эмнеге тиешелүү? Ошол аралашкан жеринде, ошол атмосфера, жүргөн адамдары, жеген тамагы, ошонун баары таасир берип, анан жүрөк өзгөрүп баштайт. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам жашоосунда көп кылган дуаларын бири. Жүрөгүмдү диниңе бекем кыл. Жүрөгүмдү сага ибадат кылууга бекем кыл, туруктуу кыл деп. Себеби жүрөк деген бат-бат өзгөрүп турат. Жанагы жалбырактай, же жука какастай. Сууга салсаң суу чыгат, сүткө салсаң сүт болуп чыгат. Кара сууга салсаң кара суу. Ошо уккан, көргөн, жүргөн адамдар менен жүрөк уулана берет. Чөйрөңдү кара, ким менен жүрөсүң, кандай маалымат угуп атасың дегени дагы алымдардын айткан сөзү ушуда. Адамдын жүрөгү ууланып калганда, анан ошо уунун таасиринин негизинде кыймыл аракеттер өзгөрөт. Жүрүм туруму, адеп аклагы, баскан турганы баардыгы ушу жүрөк. Себеби денедеги органдын баардыгы жүрөккө баш ийет. Жүрөк падыша. Жүрөктүн алыстыгына жараша дене алыс болот. Жүрөктүн күчтүүлүгүнө жараша дене күчтүү болот. Дагы бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жибрилден сураган. Мен ушуну жаңылып атам. Бул Жибрил же Исрафил. Бүт периштелердин төрөгалары да, башчылары. Ушул неге сен жылмайбайсың деп сурай берген да. Деп сураганда, тозок жаратылгандан бери мен күлгөндү токтотком деген. Мына ошончо ибадат үстүндө, ошончо ардактуу, урматтуу иштин үстүндө вазифада бекитилсе дагы, күнөө кылууга мүмкүнчүлүгү болбосо дагы, азапка түшпөй турганын билсе дагы, кандай Аллах Тааланын азабына бул тозоктон корккондугу кабарланып атат. Жана ошондой дагы бир хадисте, Муслим риваятында келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Дүйнөдө эң оор азапты тарткан, мындай айтканда, могу дүйнөдө көп кыйынчылыктарды көргөн. Мындан дагы жер бетинде шор болгон, кор болгон адам жок. Эң бактысыз адам да. Ошол адамды кыямат күндө Аллах Таалам бейишке бир матырып туруп кайра чыгарат. Мынтип эле көз ирмемчилик бейишке салат, кайра киргизет. Анан Аллах Таалам айтат экен. О адам баласы, кулум, сен өзү жакшылык көрдүң беле дейт. Сенин бул дүйнөдө жашооңдо бир кыйынчылык өттү эле. Десе, о Аллахым, жок, мен эч жокта кыйынчылык көргөн эмесмин. Ошондой эле дагы бир адамды алып келет. Бул дүйнөдө андан өткөн жыргаган адам болгон эмес. Эң байы, эң жакшылыкты эң көп көргөн. Номер 1 дүйнөдө. Мына ошону дагы тозокко бир матырып туруп кайра чыгарат экен. Бир эле матырып бул. Анан айтат, эй кулум, эй адам баласы, сен өз жакшылыкты көрдүң беле? Десе, жок Роббим дейт. Эч жокта мен жакшылык көргөн эмесмин. Бул эмнеден кабар берет туугандар? Ушул дүйнө ушунчалык кыска, жана акыретте адам жүрөгү менен туюп, акылы менен өлчөп көргөндө, бейишти көргөндө, ушундай кеңдикти бул дүйнөгө салыштырганда кыйынчылыгы көргөн адам эч нерсе калбай калат.
эч нерсе көз ирмемдей унутуп да коет. Ушунча жыргалчылыгын көргөндө. Мына ошол мааниси. Эң көп жакшылыкты, токчулукту, жыргалчылыкты көргөн адам андай адам көргөн эмес. Бул дүйнөдө эң биринчи адам. Аны тозокко бир матырып салганда, ошол азапты даамын татканда көргөн жакшылыгын баары эч нерсеге арзабайт экен, эч нерсеге татыбайт экен бул тозоктун жанында. Бул дүйнө ушундай кыска экенин сезет дагы. Ошон үчүн ал адамдын оозунан ушу сөз чыгат. Эч жокта мен жакшылык көрбөдүм деп. Бул эмнеге? Бул дагы далалат кылат. Ушул дүйнөдө узун үмүтүңдү узартып, канча деген адамдар өтүп кетти. Ана оңолом, эртең оңолом, неберелүү болоюн, анан үйлөнүп алайын, анан муну кызымды узатып алайын, анан условия түзүп алайын, үйүмдү бүтүрүп алайын, анан тигил келсин, бул келсин деп 10 жылдап, 20 жылдап айрымдары намаз окуйн десе тили келбейт, денеси оорукчан болуп калган, Кудай сактасын. Ушинтип өзүн алдап жүрүп өтүп кетти дейт бул дүйнөдө. Алла сактасын. Мунун баардыгы ушуга чакырып атат. Кур үмүт, узак үмүт адамды куртат. Эртең ана мына жакында кийин үйлөнүп атам, акырын баштайм, анан мына да отуруп не деген жылдар өтүп кетти. Канча деген адамдар өтүп кетти. Канча деген сойлих адамдар түз жолдо жүрүп эле бузулуп кетти. Намаз окуп жүрүп намаздарын таштап кетти. Арактан, бузуклуктан алыстап жүрүп аракка баш салып ошо менен өтүп кетти. Жанагы дуаны айттык, о жүрөктөрдү бекем оодарып туручу Аллахым, жүрөгүмдү диниңе бекем кыл деген. Ушул дуаны жашообуз өлгөнчө көп айтып турайлы туугандар. Аллах Таалам бизди сактабаса, биз өзүбүздү сактай албайбыз. Ушуну пайгамбар алейхиссалату вассалам диниңе жүрөгүмдү бекем кыл, сага баш үйгүдө бекем кыл, мага туруктуулук бер деп көп суранган. Ошол күнөө иштерден адам баласы канча жыл оолак жүрүп, чоң өнөрдөн алыс болуп, жакшылыкта жүрүп туруп, бир күнү күнөөгө малынып туруп, тоо кылбай өтүп кетип атат. Канча адамдар келип жүрүп, мына оңолом деп ошо менен өтүп кетти. Намазы да жок, дини да жок, иман да жок болду. Ушунун баары эмне болду? Кур үмүт, узак үмүт. Айли алдыда күлүп жөнөтүң, шашпа, баарына жетишесиң, үлгүрөсүң деп отуруп. Мына ушул нерсеге жеңил караба деп атат автор. Дагы бир хадисте, бул узагыраак хадис, муну да бир окуп өтүп кетейли. Автор китебинде келтирген, бул ушул сойлих адам менен, имандуу адам менен, имандуу эмес адамдын өтүп кеткендеги абалын сүрөттөп берген экен. Биз Аллахтын элчиси менен ансарлардан болгон бир адамдын жаназасына чыктык дейт. Кабырга жеткенибизде кабыр али казыгып даяр боло элек экен. Даяр боло элек, анан пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, башын көтөрүп сахабаларга карап айтты дейт. Мына ушул күнгө даярдангыла, ушул кабыр азабынан сактангыла деп айтты дейт. Бул деген эмне? Кабыр азабы бар деген сөз. Бардыгыбыз ушул жерге кайтып барасыңар деп пайгамбар алейхиссалату вассалам эскертти дейт. Андан ары ушу сөзүн уланды дейт. Узун хадисте. Андан соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып, имандуу пенде бул дүйнө менен кош айтышып, муну каякта айтып берип атат? Кабырда жанагы адамдын мүрдөсүн даярдап атат, казып. Анан ошол кезде сахабаларына кайрылып айтып калайын деди. Негизи мүрдөгө барганда өзү дават айтып ошол жерде адат кылуу бул сүннөткө каршы келген амал. Бирок ошол мүрдө даяр болбой калып, ошондой бир жагдай болуп калса, ошол убакыттан пайдаланып калуу иретинде эскертип калса болот. Бирок аны адат кылып, мүрдөгө адамды көмгөндө сөз көмүтүп дават кылыш керек, эскертип кылыш керек деген жок ал сүннөттө. А бул жерде пайгамбар эмне кылып атат? Себеби али жай даяр боло элек. Анан ошол жерде 20 мүнөт, 15 мүнөт күтүп калат го. Ошол кезде сахабаларга айтып аткан насаат мындай деп айтылат. Имандуу пенде бул дүйнө менен кош айтышып, акыретке бет алганда асмандан жүздөрү аппак, күндөй жаркыраган периштелер түшөт. Ким? Имандуу пенденин акысында. Алар менен бейиштин кепенинен жана жыттуу бир мисктен болгон жыт келет дагы, анан жаны чыга турган адамдын көздүн кулач жеткен жерге чейин отурушат. Мындай чыккан адам ошол жан алгыч периштелерди көрөт, жаны чыгарда. Андан кийин жан алгыч периште келип, баш жагына отуруп, эй тынчтанган жан, Аллахтын кечиримине жана ыраазылыгына денеңен чыккын дейт. Ошондо жанагы идиштен тамчы агып чыккандай суу чыгат го, ошондой болуп денеден чыгат адамдын жаны. Аны алган соң периштелер бир көз ирмемди карматпай, бейиш кепенине жана алып келген кепинге ороп, мисктей жыттанган жанды кепинге ороп туруп асманга чыгышат. Алар жанды көтөрүп көк асманга чыгышып, периштелер
Кайсы периштелердин жанынан өтпөсүн, бул кандай сонун жан деп сурашат. Алар айтышат, бул дүйнөдөгү эң жакшы сындар менен алган баланча улуу баланча дешет. Мындай чына ошол адамдын аты эскерилип, ошентип асмандын биринчи кабатына жетип, эшик ачтырууну сурашат. Периштелер бар да, биринчи кабат асманда, экинчи кабат асманда. Мына ушулар периштелер эшикти ачып, асманга чыгат. Жанагы ыймандуу адамдын жаны. Ар бир асмандын жакын периштелери аны кийинки асманга чейин узатышат дейт. Акыры 7-чи асманга жеткенде Аллах Таала кулумдун китебин иллийинге жазгыла. Анан аны кайра жерге кайтаргыла дейт. Анткени мен аларды жерден жараттым, кайра жерге кайтарам, жана дагы бир жолу жерден чыгарам дейт. Бул баягы кыямат кайымда турган абалды айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо анын жаны кайра денесине кайтарылат деп айтып атат. Эки периште келип, мындай кайра кабырга кирет да. Адам жаны чыгып, өлүп антип жууп барып кабырга киришкенде кайра жан келип не кылат, жан кайтат. Жан кайтып келип адамдын келгенде анан периштелер жана келип сурайт. Роббиң ким? Аллах дейт. Диниң эмне дешет? Ислам дейт, жооп берет. Анан силерге жиберилген адам ким дешет? Ал Мухаммад, Аллахтын элчиси дейт. Билимиң эмне дейт? Билимде Аллахтын китебин окудум, ага ыйман келтирдим, тастыктадым, баш ийдим, кабыл алдым дейт. Ошондо асмандан үнү кылат. Кулум чын айтты, ага бейиштен төшөгүлгөн төшөк салгыла, бейиштен кийилген кийим кийгизгиле. Анан бейиштин жыты рахат ага келип турат. Кабыры көз жеткенче кеңейтилет. Мына азыр көз дегенде Аллахтын кудуретине чек жок. Карагылак, канча километр тоону көрө алабыз, алыс. Ошондой деңгээлде кабыры кеңейтилет. Анын жүзү сулуу, кийими кооз, жыты жагымдуу бир адам келип ага сени кубанда турган нерсе менен сүйүн дейт. Бул сага убада кылынган күнүң дейт. Мындай айтканда бир сулуу келбеттүү адам келет. Сен кимсиң дегенде, не дейт? Мен сенин солих амалыңмын деген. Сенин жүзүңдөн жакшылыкты гана көрүп турам деп айтат. Ошондо ал Роббим кыяматты тезирээк орнотчу, үй бүлөмө жана мал мүлкүмө өзүмдүн мындай мен кайтып барайын дейт да. Себеби эмнеге туугандар? Ал мал мүлкү дегени жанагы бейиштеги мүлкүн көрөт. Бейиштеги абалын көрөт. Ошол бейиш ушуга арналганын көрөт. Анан ошого кайтып барууну эңсеп калат. Ошон үчүн баягы кыяматты тургус дегени ушул. Бул кимдин абалы? Мына иманда, үмүтү менен амалды байлаган, Аллахка ишенип, буйруктун аткарган, пайгамбарга ишенип, жолунда жүргөн, исламга ынанып, ислам менен жашаган адамдын акыбалындагы абал. Жаны чыккандан баштап, асманга жаны көтөрүлүп, кайра кабырга түшүп, периштелер кандай муну кызмат кылып, бейиш менен тозу болуп, анан кыямат кайымга чейин бул адам ушу бейиштен келген азыктар менен, бейиштен келген жыргалчылыктардын үстүндө калат барзак жашоосунда. Анан кыямат кайым турганда анан бейишке кирет. Ал эми капыр адамына алайт. Ал эми капыр пенде бул дүйнө менен кош айтышып, акыретке бет алганда асмандан жүздөрү кара периштелер түшөт. Алар менен оролчу кездемелер кошот түшөт. Алар көз жеткенче тегерегинде отурушат, жана капыр адамдын алдында отуруп, анан өлүм периште келип, эй жаман жан, Аллахтын каарына жана ачуусуна чык деп, ушундай орой сөз менен сүйлөшөт. Жан денесине тарап кетет. Эмне корккондугунан баягы жан денеден чыккысы келбейт. Нымдуу жүндөн темир ишкени жуулуп чык, сууруп чыккандай зордоп суурулат. Ошол Кудай сактасын, капыр адамдар жана өлгөндө да денелери тырышып, көздөрү, баштары, денелерине чейин ушул себеби жана кубаныч жок адам. Ада коркуу, себеби ал каяка баратканын сезет ушу. Кандай периштелер келгенин сезет. Мындан ары жамандык болорун да сезет. Мына ошон үчүн жаны чыкпай качат дагы, дененин бүт жерине кирип кетет дейт. Ошондой болсо дагы сууруп чыгат деп атат. Аны бир көз ирмем да карматпай ошол оромолорго салышат. Андан жер жүзүндөгү эң жийиркеничтүү өлүктүн жытындай жаман. Жана мал өлүп калганда көмүлбөй калып калса бир кандай жыт чыгат алыстан. Ит болобу, чочко болобу, адам болобу көмүлбөй калса, мына ошондой жыт менен асманга көтөрөт дейт. Анан периштелердин тоосу кайерден өтпөсө бул кандай сасык жыт. Бул дүйнөдө жаман ысымдар менен аталган баланча улуу баланча дешет. Ага асмандын эшиктери ачылбайт. Андан соң пайгамбар алейхиссалату вассалам сөзүн улатып, асмандын эшиктери ачылбайт, качанга чейин төө иненин көзүнөн өтмөйчү деген. Төө иненин көзүнөн өтмөйчү. Иненин көзү кандай кичинекей, төө ушудан өтөбү. Эч кандай бейишке кирбейт деген сөз. Анан Аллах Тааланын китебин төмөнкү жердеги сижжинге жазгыла дейт дагы, аны катуу ыргытылат. Андан соң бул аят окулат. Эмне деп? "Ва юшрик биллахи факаннама харра минас самаи фатахтафуху тайру ау тахби рих фи маканин сахих" деген.
Ким Аллахка шерик кошсо, ал асмандан кулагандай. Асмандан кулаганда адам о жерге түшкөндө. Аны ит куштар талап жеп, же шамал алыс жак аңга айдап алып кеткендей, же учуруп кеткендей. Мына ушу капыр адамдын, Аллахка шерик кошкон адамдын абалын ушундай кылып сүрөттөгөн. Ошондо анын жаны кайрадан кабырга киргизилет, жанагы эки периште келет. Роббин ким десе ха ладри. Пайдинин ким десе ха ладри. Эй, сага мо жөнөтүлгөн адам билесиңби? Элчи катары. Зе ладри. Билбейм дейт да, билбейм. Билбейт да, каякта билет. Ал билсе да билем деп айта албайт. Эмнеге се аны менен жашаган жок. Пайгамбарды Мухаммад укса дагы, ислам деп укса дагы, аны оозуна илхам келип айта албайт. Эмнеге се аны менен жашаган жок ал адам. Анан асмандан үн чыгат. Эмне деп? Кулум жалган айтты. Ага тозоктон төшөк салгыла. Тозоктон кийим кийгизгиле. Тозок эшигин ачкыла деген. Мына ошондо анын кабыргалар бири-бирине жабышып, кысылып, кабыр кысылат дейт. Анан жанагындай кебетеси суук бир адам келет. Мен сени жамандык менен кабарлайм. Мен бул дүйнөдөгү жаман амалдарыңмын деп ал адамды айтып, ушул адам кыяматка чейин ал адам жанында азаптап калат. Мына ушул узак хадисти пайгамбар алейхиссалату вассалам кайсы учурда айтты? Кабырдан жанагы ансар сахабанын өлгөндө ошону көмүп аткан көмгөнгө чейин эле кабырын даярдап аткан кезде эскертти. Кабырдагы эки адамдын абалы, Аллахка ыйман келтирген адам менен ыйман келтирбеген адамдын абалы. Имам Ахмадтын да бир риwayatында келет, ушундай темир менен болгон балкан менен урганда дейт жана капырды. Ушунчалык катуу кыйкырык чыгат дейт. Ал кыйкырыкты жиндер менен адамдар гана укпайт. Эгер адам укканда эс алып калмак деген. Андан кийин тозок эшиги ачылат, тозоктон ысыгы, кыйнай турган нерселери келип турат ал адамга деген. Мына ушул дагы хадисте эмне? Адамга акыретиңе, кабыр азабыңа олуттуу мамиле кыл. Күнөө менен ойношпо, күнөөгө жеңил караба, кур үмүт кылба, жөн эле таянып, дайыны жок эле жашап кете бербе, бара турган жериңе кам көр деген. Анан тем бойлук капыр адам мейли ишенбейт экен. Момун мусулманга эмне жок, ушунча ишенип, билип, ыйманда жүрүп, бирок амалга шалак кылуу. Үйрөнбөө, амал кылбоо эмне түрттү? Мен буларга шарттарына кенен токтолбойбуз, туугандар, себеби дегенде бир нече бир узак хадистерде эскерген. Мунун бардыгы эмнеге далалат? Өлгөндөн кийинки жазаларга, бул дүйнөдөгү кылган күнөөлөрүңө жеңил караба. Аллахтын убадасы акыйкат, убадасынан тайбайт. Тобо кылбай, ширк кылып өтүп кеткен адам күнөөсү кечирилбегендей эле кайсыл кылган амалдарга күнөө жазылган болсо анын жазалары бар деген сөз. Ошон үчүн жеңил караба дегенге бир нече хадистерди келтирген. Бурайдадан келген хадисте айтат, бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдыбызга чыгып 3 жолу: "Эй адамдар, менин силерге болгон мисалымды билесиңерби?" деди. Биз Аллах жана анын элчиси жакшы билет дедик. Ал айтты: "Менин силерге болгон мисалым душмандан корккон элге окшош. Душманды көргөн бир адам шашып келип элди эскертип жатат" деди. Мындай чыкканда бир адам көрүп калат го душмандардын келатканын. Ошол жерде келип кыргын салып, аялдарын зоруктап, балдарын өлтүрүп, үйлөрүн өртөп сала турган илгерки ушундай заман болгон да. Мына ошону адам көрүп калганда кандай ызылдап эскертет. Мына менин абалым ушундай деп атат да пайгамбар. Жеңил карабагыла, жүрө бербегиле минтип, курсак тойгузуп, күн өтсө сүйүнүп коюп. Адамдарда тиги адамга ишенбесе эмне кылат? Ай, сен калп айтып атасың, душман деле жок деп кой отура берет. Анан качан душман келгенде анан билишет. Айткан сөзү туура турбай деп. Мына ансыгандай силер дагы мен ушул хадистеримди силерге эскертип, сүйүнчүлөгөн жерден сүйүнчүлөп, кабарлап атам, баяндап атам, жеткирип атам. Ошон үчүн олуттуу мамиле кылгыла деген ишараттар мунун баары. Дагы бир хадисинде, уландысында: "Коля Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, мас кылган ар бир нерсе арам. Ким мас кылуучу суусун ичсе, Аллах аны тинатул хабал менен сугарат" деген. Ал эмне деп сураганда, тозок ээлеринин тери же тозок ээлеринин каны. Мына ошонун менен сасык кандарынан тозокко малынган жагымсыз нерсени адамды сугарат экен. Бул кимдин абалында? Бул дүйнөдө жанагы аракты тоотпой, аракка жеңил карап, адамды мас кылуучу нерселерди ичип жүргөн адамдар. Арак ичип намаз окуп, арак ичип намаз окубай деле айтор арактын үстүндө көмүлгөн адамдар.
Дагы бир хадисте айтты: мен силердин көрбөгөндү көрөм, силер укпаганды угам. Асманда ушундай үндөр угулуп турат. Ал үндөр угулуш керек эле өзү. Анда 4 манжа баткан бош да жер жок деген. Мындай айтканда асмандын ар бир жеринде периштелер бар. Аллах Тааламга сыйынып аткан. Аттиңай, эгерде силер мен билгенди билгениңерде аз күлүп көп кыйламаксыңар деген. Бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эскертүүсү. Тескеринче ачык талааларга чыгып, керек болсо чыгып жалынып жалбарып дуа кылмаксыңар, намазыңарда ыйламаксыңар деген канча деген пайгамбар алейхиссалату вассалам осуяттар бар. Бул хадистердин баардыгын дагы эскертип кетейин. Автору неге эскерип атат? Жанагы Кудай кечиримдүү, Кудай ырайымдуу кыла бер, молдолор коркута берет, айта берет булар. Алла Таалам ырайымдуу кечирип коет. Анан бара берели, көрөбүз, Кудайдын бурганы болот деген адамдарга урот катар жооп берип атат. Алла Таалам ырайымдуу, кечиримдүү, бирок ошол Алла Таалам өзү айтып атпайбы, мына мен каарым, ачуум, азабым катуу деп, аларды неге экөөнү бириктирип түшүнбөйсүң? Үмүтүңдү өчүр деп эч ким айтпайт. Жакшы амал кыл да үмүт кыла бер. Тобо кыл, истигфар кыл, үмүт кыл Аллахтын бейишин, ыраазылыгын. Бирок булундай хадистерди кайка алып барасың сен? Эмне жөн эле айтып койду пайгамбар алейхиссалату вассалам ушуларды. Алла Таалам Куранда айтып атат: Аллахтын элчиси сүйлөсө жөн эле сүйлөбөйт, ал вахий менен сүйлөйт деген. Бул келген хадистердин баардыгы Аллахтын кабары. Баширо ва надиро, бизди бейиш менен, жакшылык менен сүйүндүрөт жана ошондой эле тозок менен, акыреттеги азап менен коркутат. Мына ошол нерсе менен адамды коркуу менен тыйлат, үмүт менен мотивация алып амалдарды жасайт. Ушул эки нерсе эр шаркак болуш керек. Дагы бир хадисте Харажнама Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам иля Саад ибн Муаз хина туфия. Улуу сахаба Саад ибн Муаз деген сахаба өлгөндө ошонун жаназасына катыштык. Анан аны көмгөнгө бардык деп атат. Жабир деген сахаба кабарлап атат. Анан жаназа намазы окулуп, кабырга коюлгандан кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам кабырдан кетпей узак таспих айтып турду дейт. Узак такбир айтты. Мындай айтканда Аллаху акбар, субханалла деп. Кетпей кабырда, көмүлүп калса да. Анан себебин сураганда, бул солих кулга кабыр кысылды деп айтты дейт. Жер кысылды. Кайрадан Аллах Таалам аны кеңейтти деп жооп берди дейт. Элестеткилиңиздер, ошондой Саад ибн Муаз не деген фадили, артыкчылыгы, өзүнчө бул сабак кылууга муктаж. Бул сахаба жөнүндө айтып берсе, ислам кылган кызматын. Мына ушул Саад ибн Муазга дагы жер кысылган. Аллахтан дуа кылып, Аллахтын жанында туруп, истигфар кылып, таспих айтып, такбир айтып, кабырда турган эскерилип атат бул жерде. Дагы бир хадисте, акыркы хадисте айтат, бул дагы Абу Саидтен келген, Бухариде келген хадис. Жаназа көтөрүлгөндө адам баласын кабырга алып баратканда айтат экен: тезирээк алып баргыла дейт. Эгер солих эмес болсо, анда о кайгы деп адам кайгырат да, кайгырап, мени кайда алып бара жатасыңар дейт. Анын үнүн адамдан башка бардык нерсе угат дейт. Эгер адам аны укканда эс ооп калмак деген. Эгерде солих адам боло турган болсо, мени алып баргыла, тездеткиле дейт экен. Ал эми солих эмес болсо эмне дейт? Я ва илаха деген шорум курусун деген сөз да. Шорум курусун. Ал себеп билип атат, кабырда андан да хуже болот, андан да жаман болор. Ушуну өкүрүк бакырк менен кыйналуу менен болот. А солих адам не деп атат? Тездеткиле мени, тез алып баргылачы дейт. Эмнеге? Ал жанын алып атканда эле солих адам сезет, ардана кабырда жыргалчылык бар экен. Андан ары жыргалчылык бар экен. Периштелер жана кепин менен келип, жанын алганда эле белги берет. Кудайдын сүйүнүчүн, кубанычын адам болгон сүйүнүч менен келет периштелер. Кулум, пендем коркпогун, кайгырбагын, сарсана болбогун деген аламаттарды, белгилерди адам сезет. Ошон үчүн ал адам шашат. Эртерээк кыямат кайым болсун дегени да ошол. Кабырдан эрте кетейин деген ал бейишти да көргөндүгүнөн. Элестеткиңиздер, адам бир жайын көргөндө кандай кубанат мисалы. Бир адам машина заказ кылып, машинасын көрүп калса, күтөт го. Качан келет экен, ушуну айдайт элем, сонун машина экен деп. Күн өтпөй калат мисалы, кээ адам бир белекти көрүп калса. Аллах Таалам ал адамга көргөзүп койгондо келечектеги бара турган жерлерин. Ошон үчүн шашат, ошого жетейин деп. Кыскасы, ушул хадистердин баардыгы адамдын кур үмүткө таянба, кур кечиримге таянба, иллюзияга, бир жомокко, анан бир нерсе болуп кетер деп андай кылба.
өзүң аны кайдыгер кылба, олуттуу мамиле кыл деген сөз. Бул келген жазалар баары аткарылат, ишке ашат. Ар бир келген күнөөнүн анын жазасы бар. Ошого тооба кылбай, кечирим сурабай, оңолбой өзүңдү колго албай өтүп кетсең, өз шоруң өзүңө. Өз шоруң өзүңө. Өзүңдү бизде айтып коет го, эмне өзүңдү сыйлабасаң, өзүңдү карабасаң, эч ким сени карабайт деп. Мына ошо күнөө амалда да ошондой. Периште келип сени оозуңду бууп койбойт, калп айтпа, ушак айтпа деп. Периште келип сени бир күнөө кылба деп тыйып койбойт. Адамга акыл берген, Аллах Таалам канча дең мүмкүнчүлүктөрдү берди. Мына ушул жашоондо өзүңдү колго алып, тооба кылып, кеч эмес. 50-де, азыр 60-дабы, 70-деби, 80-деби, кайсыл гана адам болбосун, артына өкүнүп, тооба кылып, истигфар кылып, Аллах Таалама кайтса, Аллах Таалам кабыл кылса, альхамдулилля, адам жакшылыкта жүрөт. Эң жаман күнөөнү улантып, ойгонбой, кайдыгерликте жүрүп, мас болуп өтүп кетүү, ошол эң чоң коркунуч, Кудай сактасын. Ва саллаллаху таала ала хайр халкихи ва алейхи ва сахбихи ажмаин.